Assalamu alaikum, урматтуу президентimiz Садыр Кожоевич. Мен кайрылуум төмөндөгүнчө. Мен Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын жараны болом, Мадамбек Каримжанович. Мен куруудуу өмөт мен 2020-жылы камалып калып, мана 2023-жыл 30-январда бошоп чыктым. Мен Жалал Абад облустук прокурорлоруна, Жалал Абад облустук сотторуна, УВД начальнигине бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Бирок кичине бир масала болуп атат. Şu mага куруудуу өмөт менен каматкан адамдар эне кайра нарак берек жазып тынчым алып, ошо мага тынчтык бербей жатат. Агер мүмкүнчүлүк болсо ошолорду бир мыйзам боюнча карап беришиңер суранам. Жана мага 4 жыл пробация условный менен чыктым. Мүмкүн болсо ошо условныйды жок кылып беришиңер суранам. Башчы прокурор Жылышевдон эле сурайм, ошо 4 жыл условныйды жок кылып беришине сураган элем. Мен бардык президентибизге, бардык бийликтегилер, бардык чоңдорго өзүм ыраазычылыгымды айтам. Assalamu alaikum, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич. Сизге биринчи немеден албетте өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетем. Себеби биз өткөндө 27-январда да кайрылып чыкканбыз. Ошол боюнча аябай жакшы жыйынтыктар болуп, соттор адалеттүү менен жакшы чечип берди. Рахмат, Мадамбек жакшы мына чыкты. Бирок айрым жагдайларында бул баланын куруудуу өмөт менен камалган, өзү үй талаштан келип чыккан чыр, семейный чырдын улам натыйжасында бул бала бейкүнөөдөн камалып кетип калган. Бирок азыр кичине бир пробация берип 4 жылга ушундай болуп, условный болуп чечилип калды. Ушуну сизден суранабыз, ошону жооп берүүңүздү суранабыз. Дагы сизге айтарыбыз, азыркы булар өзү ошондой семейный, бул бала ошол адашып ошо семейге аралашып калыптыр. Ошол өзү семейный чыр бар экен, семейный чыр чатактагы семей экен олор. Ушундай адамдарды тынчын уурдап жүрүүчү семей экен. Азыр дагы болду, мен силер менен эми жашабайм, силерди даже мындай бетиңерге бетим туш келбесин деп качып жүргөнүгө карабай, тынчын алып ар кандай шылтоолор менен ар кандай органдарга кайрылып жазып жатат. Азыркы учурда ушундай болуп тынчыбыз уктап жатат. Ошого сизге кайрыларыбыз. Биз ошол куруудуу өмөт менен каматкан адамдарга, дагы мына немелерге, дагы майлиге бул бала айтып атат, мен кечирдим, майлиге куруудуу өмөт кылса да бардыгына Алла бар, Аллага көп койдум деген тагдырда дагы эле унабай улантып жаткандарга кайра ошол мыйзам чегинде чара көрүп берүүңүздү суранабыз. Бизди тынчыбызды уурдап, бизди тынчтык бербей, бизди мындай тынч жашашыбызга койбогон адамдардан сизден жардам сурайбыз. Жардамыңыз аябай берип коюңузду суранабыз. Дагы бул бала ошол куруудуу өмөт менен камалып, мен болуп чыкты, мына акталып, сотторго да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Эми ошол 4 жыл пробация болуп, условный берип койду. Ошону да жооп берүүңөрдү суранабыз. Бардык органдагилерге дагы рахмат, өз ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз.